Саламатсыңарбы? Кыргыз тили сабагыбызды кайрадан баштайбыз. Бүгүн биз силер менен кызматчы сөздөрдүн бөлүкчөлөр жана модалдык сөздөрү тууралуу кеп кылмакчыбыз. Бөлүкчөлөр өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ эмес, айрым сөздөргө же сүйлөмдөргө ар түрдүү кошумча маанини киргизүү үчүн колдонулган кызматчы сөздөр. Бөлүкчөлөр маанисине карай 8 топко бөлүнөт. Чектегич бөлүкчө, күчөткүч бөлүкчө, аныктама тактагыч бөлүкчө, божомолдогуч бөлүкчө, тангыч бөлүкчө, сурама бөлүкчө, ырастагыч бөлүкчө жана салыштырма бөлүкчөлөр. Чектегич бөлүкчө атоочтордон жана жандоочтордон кийин келип, бир затты же кыймыл аракетти башка заттан айырмалап, чектеп көрсөткөн сөздөр. Чектегич бөлүкчөлөргө гана, эле деген сөздөр кирет. Мисалы, мен гана жыйыртыга даярданып жатам. Чектеп көрсөтүп атат. Асылбек эле адам болууну ойлоп жаткан. Күчөткүч бөлүкчө өзүнө тиешелүү сөздөн мурун келип, аны күчөтүү иретинде көрсөтүлөт. Булар сын атооштор менен дагы айкашып, күчөтмө даражаны уюштурат балдар. Эң эле, өтө, абдан, түк, чылк, чымкый, аябай, тим эле, жөн эле, өңчөй деген сөздөр кирет. Мен жыйыртыга эң сонун даярданып жатам. Абдан катуу даярдансаң, жыйыртыда жакшы ийгиликтерди жарата аласың. Аныктагыч, тактагыч бөлүкчө өзүнө мурунку айтылган сөздү аныктап, тактап көрсөтөт. Мисалы, да, дагы, дале, нак, как, так, дал деген сөздөр кирет. Мисал келтирсек, Асан да жыйыртыга катуу даярданып жатат. Мен дагы ага кошулуп даярданууну ойлоп койдум. Ал дале болсо башын тесттен албай иштеп жатат жана башка. Тангыч бөлүкчө сүйлөм ичинде толук маанилүү сөздөр менен айкалышып келип, аны тануу маанисин берген сөздөр. Эч, турсун, турмак, түгүл, түк, такыр деген сөздөр кирет. Мисалы, анын жыйыртыга көргөн даярдыгы эч билинбейт. Божомолдогуч бөлүкчө сүйлөмдүн аягында колдонулуп, божомолдоо белгисин көрсөтөт. Го, бейим, белем деген сөздөр кирет. Сен бүгүн түнү бою сынакка даярдангансың го. Ал тест иштөө боюнча алдыга эч кимди чыгарбайт бейим? Жана башкалар. Сурама бөлүкчө бир нерсе жөнүндө башка бирөөнүн оюн билүү үчүн колдонулуучу сөздөр. Ыя деген сөздөр кирет. Айпери, сен жыйыртыга абдан жакшы даярданып жатасың, Ырастагыч бөлүкчө айтылып жаткан ойду ырастоо иретинде колдонулган сөздөр. Ооба, да деген сөздөр кирет. Ооба, ал жыйыртыга абдан жакшы даярданып жатат. Да, мен сизди угуп жатам. Салыштырма бөлүкчө бир нерсени экинчи нерсе менен салыштыруу үчүн колдонулуучу сөздөр. Мисалы, куду, кадим. Айпери куду тилчилердей болуп, эрежелерди толук жаттап алыптыр. Максат кадим эле агайлардай салабаттуу. Өтүлгөн тема боюнча тесттик тапшырма иштеп көрөлү. Кайсы варианттагы сөз лексикалык мааниге ээ эмес дейт. А. Айбек эрте турсун. Турсун бүгүн келди. Анын буюму ушул жерде турсун. Мария турсун, сен деле окуп аптырсың. Бул мисалдарда турсун деген сөздүн мааниси сураптыр. Демек, Г варианты туура, себеби Мария турсун, сен деле окуп аптырсың деген сүйлөмдө турсун деген сөз өз алдынча турганда лексикалык маани бербейт. Ал эми калгандары өз алдынча турганда суроо берилип, лексикалык мааниге ээ боло алат балдар. Модалдык сөздөр балдар. Сүйлөм тизмегинде туруп, айтылуучу ойдун чындыкка карата болгон ар түрдүү мамилесин, сүйлөөчүнүн көз карашына ылайык билдирген сөздөрдү айтабыз. Буларга албетте, балким, мүмкүн, имиш, сыягы, кыязы, сыяктанат, баса деген сыяктуу сөздөр кирет. Модалдык сөздөр маанисине карай эки топко бөлүнөт. Айтылуучу ой пикирди ырастоо, кубаттоо, бекемдөө маанисиндеги модал сөздөр. Экинчиси айтылуучу ой пикирге күнөм саноо, болжолдоо, ишене бербөө маанисиндеги модалдык сөздөр болуп. Айтылуучу ой пикирди ырастоо, кубаттоо, бекемдөө маанисиндеги модалдык сөздөргө албетте, арийне, чындыгында, ырас, сөзсүз, шексиз,
ооба, тийиш деген сыяктуу сөздөр кирет. Мисалы, албетте, мен жыйыртыдан жакшы жыйынтыктарга жетүү үчүн даярдоо курсунда окуп жатамын. Бул жерде оюн ырастап бекем деп атат. Экинчиси, айтылуучу ой пикирге күнөм саноо, болжолдоо, ишене бербөө маанисиндеги модалдык сөздөр. Буларга балким, болжолу, чамасы, кыязы, мүмкүн, ыктымал деген сыяктуу сөздөрдү мисал келтире алабыз. Балким ал бүгүн келип калар, ишенип ишенбей болжолдуу түрдө айтып атабыз асан келген көрүнөт деп так эместиги көрсөтүлүп атат. Өтүлгөн тема боюнча тесттик тапшырмага көңүл буралы. Берилген мисалдардан ойдун так эместигин көрсөткөн вариант: А. 2 күндөн кийин ай көрүнөт. Б. Терезеден көл тарап көрүнөт. В. Ал шаардан келген көрүнөт. Гсы. Көзгө кооз көрүнөт экен. Бул жерде болжолдуулукту көрсөтүп аткан ойдун так эместигин билдирүүчү сөз бул ал шаардан келген көрүнөт деген В варианты туура болуп эсептелинет. Балдар анткени ой так болбой жатат. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, өтүлгөн темаларды толук түшүндүңөр деген ишеничтемин. Жалпы республикалык тестирлөөдө кандай маанайдагы суроолор келе тургандыгын дагы мисалдар менен көрсөтүп бердик. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.